болгон турат. Бул саммит Кыргызстандын жетекчилиги менен өтөт. Бул маанилүү тарихий окуя болуп калышы толук ыктымал. Анткени бул дүйнөдөгү өзгөчө кырдаал убагында өтүп жатат. Дүйнөдө бүгүн чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Жаңы дүйнөлүк тартип орномокчу. Эски тартип жок болот. Бүгүнкү дүйнөлүк тартипти жөнөкөй кыскача айтканда бул бир ордолуу дүйнө. Бул ордо Америка Кошмо Штаттары. Андан мурун Советтер Союзу бар кезде дүйнө эки ордолуу болгон. Советтер Союзу жана Америка Кошмо Штаттары. Жаңы боло турган дүйнөлүк тартип бул көп ордолуу дүйнө. Негизинен политологдор 3 ордого бөлүп отурат. Глобалдык батыш бул Европа, Америка. Глобалдык чыгыш бул Россия менен Кытай. Глобалдык түштүк Индия, Бразилия, Индонезия жана башка өлкөлөр. А бирок чындыгында дүйнө мындан татаалыраак болот. Ошол 3 глобалдык ордо дагы өзүнүн кызыкчылыгы бар региондорго бөлүнөт. Алардын амбициялары ар кандай болот, алардын мүмкүнчүлүктөрү ар кандай болот, алардын приоритеттери ар кандай болот. Кыскасы дүйнө чоң өзгөрүү алдында турат. Мына ушундай учурда Борбордук Азиянын геосаясий паркы, салмагы көтөрүлүп турат. Анткени Борбордук Азия Евразия континентинин борборун ээлеген. Ал өзүнүн географиялык орду менен гана эмес, ресурстары менен дагы маанилүү. Мына ушундай кырдаалда Евросоюз Борбордук Азия саммити Кыргызстанда өтүп жатат. Мындан бир аз эле мурун так ушундай саммит Борбордук Азия Кытай саммити форматында Кытайда жолугушуу болду. Башка глобалдык оюнчулар дагы Борбордук Азияга көңүлдөрүн буруп турушат. Дүйнөлүк өзгөрүүлөрдү Россия менен Украинанын ортосунда болгон конфликт тездетти. Болуп көрбөгөндөй тездетти. Окуялар абдан тез өркүндөп өрчүп жатат. Анткени баары негизги оюнчулар кечигип калабыз деп шашылыш аракет кылып жатат. Биз Борбордук Азия, ошонун ичинде Кыргызстан келген шансты колдон чыгарбашыбыз керек.